Баарыңыздарга берекелүү күн. Бизде Фаберлик компаниясында номер 4 каталог бүгүн бизде 2 март старт алды. Бул 4 каталог 21 күндүк. Бул эфирди командаңыздарга 2 марттан 22 мартка чейин сөз түрдө таратыңыздар. Бүгүнкү номер 4 каталог менен таанышуу. Аябагандай сонун акциялар бар. Мен бир сыйра каталогду көрүп чыктым, тааныштым новинкалар менен. Арасында өзүмдү алгандар бар. Анан сиздерге продукцияларды көргөзүп, живойдо көргөзөм, мастер-классты көргөзөм. 4 каталог менен таанышуу. Бул каталогдо аябагандай акциялар аябай көп экен. Көптөр 50 балл, 100 балл жасалбай жатам, заказ чыгара албай жатам дегендей. Силер кантип кардар топтоп жатасың, кантип команда куруп жатасың, ошолордун баардыгына бүгүн сонун жооп аласыздар. Эң биринчи эле мен ушул боюнча айта кетейин, кыздар, бул бизде аябай баалуу инструмент. Буга сен акча киргизбейсиң, ушул нерсени көп айтсаң, сен чоң команда курсаң болот. Ар каталогдун бизде арткы бетинде акция для новых покупателей деп чыгат. То есть буну сен жаңы адамды алып келесиң, компания Фаберликти айтасың, продукциясы менен тааныштырган кереги деле жок, потому что компания Фаберлик уже рынокто 29 жыл көп тааныйт. Көптөр тааныйт компания Фаберликтин продукциясын. И ушул белекти айтуу. Бул Shameless деген парфюмированный аромат. Азыр мен силерге ушундай кичинекей мини упаковкасы бар. Бул запахты да айта кетем, нотасы кандай запахта экен. Ушул ароматты 1 сомго көп айтыңыздар да айтам. Не кылат? Компания Фаберликке катталат, бесплатный. 1500 сомдон жогору продукция заказ кылат, аны 20% арзан алат. И плюс экинчи ай заказында ушул Shameless ароматты болгону 1 сомго белек алат. Азыр мен силерге ушул колуңуздарда каталогду алыңыздар дагы 52 бетти ачыңыздар. 52 бетте как раз мынакей ушул Shameless деген. Азыр мен силерге айта кетейин, в переводе с английского Shameless деген бул бесстыжая дейт. Бардык айымдар, турмушка чыга элек айымдар бир күн турмушка чыгат. Турмушта жашаган айымдар ушул ароматты да колдонуу керек. Потому что бул аромат аябай женственный ароматта. Ноталары сиздерге айта кетейин, карасаңыздар, основные ноталары груша, лесные ягоды, гардения. Одновременно бул сладкий ароматка кирет, вечерний ароматка кирет и легкость да бар да. Анткени эң ортоңку нотасы ягода болуп жатат, эки сырткы нотасы груша менен эмне болуп жатат? Лесная гардения болуп жатат. Бул мини упаковкасы кыздар, 15 миллиграммдык 53 бетте Shameless'тин артикулу 37-36, бул кичинекейдики 229 сом. Ал эми чоңу 30-87. Координаттарга салсаңыздар 30-87. Бул 1785 сомдук аромат. Каталогдо скидка бар менен. Мындай 2415 сомдук. 2415 сомдук ароматты компания 1500 сомдон жогору заказ кетирип жаткан жаңы консультантка белекке берип жатат. Эми буну белекти кимдер ала алат? Бизде азыр 4 каталог старт алды. Артка санайбыз. 4, 3, 2, 1. 2025 жыл 19 каталог менен жыйынтыкталды 19. То есть 19 каталогдон баштап катталгандар 19, 1, 2, 3, 4. Ошол промежуткта катталып, бир дагы ким заказ чыгара элек болсо, 1500 сомдон жогору заказ кетирет. Билесиздер, отчетто НК деп турат, НК, новый консультант деген, ошолордун бардыгы катыша алат. Ал эми 18 каталогдо катталгандар бул каталог базадан өчөт. Алар биринчи шагты албайт, экинчи шагтан баштап алып баштайт. Ошону да унутпаңыздар, потому что биз жаңы катталган консультанттар отчетто красный болуп калыптыр, УД 6 деп турса, бул новичок. УД бул 3-6 каталогдон бери заказ кетирет. То есть эгер ал заказ кетирсе, биринчи шаг белекти албайт. Ал экинчи шагтан баштап катыш баштайт. Ошол нерсени учет кылыңыздар. И ушул ароматты болгону 1 сомго. Ким 1500 сомдон базардан, супермаркеттен 1500 сомго сен алдың, продукция алдың, сага мынакей, сага бренд 2400 сомдук аромат деп ким алды? Мен бирди ала элекмин. Ой койт 5000 сомго, койт 10000 сомго соода кылсаң дагы, мен бергенде мен ала элекмин, ушу 36 жашыма чейин бирди алган эмесмин. Ал эми компания Фаберлик сен өзүңө ал продукцияны 1500 сомго. И ушул ароматты в подарок деп жатат. Кыздар, бул компаниядан аябаганда чоң инструмент. Ушул инструмент менен сиздер ушул ароматты канчалык көп айтсаңыздар, 100 адамга айтсаңыздар, 100 адамдын тең болбойт дегенде 50 салат. Потому что аял киши
8 мартка өзүңө белек кылсаң болот. Жаз келе жатат. Сен өзүңдү ар бир айым өзүң сыйлаган айымдын өзүнө аромат эч качан аябайт. 1,5 сомго соода кылып атам, плюс 1 аромат сомго депчи. То есть ал сиздин айтышыңыздан зависит этет. Көрдүңүздөрбү? Баалуулук берүү. Сиз командасынан 50 адам ушул ароматты алса, элестетиңиздер, 50 адам кийинки 2-чи шаг, 3-чү шаг, 4-чү, 5-чи шагты айтасыздар. Ал 5 шагты өткөнчө сиздин уже ключевой бизнес партнерыңыздар болот. Команданы кантип курам десеңиздер, кыздар, ушуну көп айтыңыздар. Бизнес попугайщиков. Негизи эле жашоодо сен попугай канчалык көп кайталасаң, мисалы хирургтар кечке операция кылат, стоматологдор кечке тиш боюнча изучать этет, тиш боюнча алектенет и не кылып атат, алар ошол жактан результат көрүп атат. Сиздер да Фаберликте канчалык көп айтсаңыздар, ошончолук сиздерде эмне стабилдүүлүк болот. Сизди көптөр уже билип баштайт, компания Фаберликте иштерин. Фаберлик десе сиз оюңузга келесиз, анан кийин кыздар ооз менен да сүйлөңүздөр, и онлайнда да сүйлөңүздөр деп айтам. Так, барыңыздарга салам. Анан да мактана кетиңиздерчи, кийим 3-чү каталог bizde 2 гана жумалык болду. Кийим канча балл жапты лично. Кийим канча адам актив кылды. Мурункуда bizde сонун пудра менен 2 карандаш подарка келди. Ким канча адам актив кылды. Кийим ушул каталог ушунча адам актив кылам деп жатат. Давайте дептерге жазыңыздар. Түз эфирди карап отургандан көрө азыр сиздерге эмне боюнча маалымат алып атсаңыздар, эмне инсайт келсе, шарт дептерге жазыңыздар. Дептерге жазылган нерсе сөз түрдө ал менин программасына кирет, сөз түрдө сиздер иш жүзүнө кылып баштайсыздар. Так, кийинки кыздар, мега акция. Биз кача 3-чү каталогдо ар бир кетирген 525 сомго бизге личный кабинетке виртуальный карта деп чыкты. Кимге эмне белек чыкты? Мага мен 23 карта болду менде. 23 картанын бирөөсү мага эме чыкты. Водолазкага 45% скидка, футболкага 40% скидка, для губ или для бровей карандаш 1 сомго чыкты. Анан 4-чүсү эме чыкты мага. Кол крем или кол креми жидкое мыло ушул 1 сомго чыкты. Анан 55%, 60%, 65% скидкага здоровье, уход, косметикага мага чыкты. Арасынан 1-2 продукция 45%ке чыкты. Кыздар, көрдүңүздөрбү? Бул компания мега акцияны 30 март Россиян сааты менен саат 1-де, Кыргызстан сааты менен 4-тө. 30 март 2026 жылы по московскому времени в 13:00 дейт. Официальный сайтта, ютубта бар, контактыда бар, группага да ссылка чыкталат. То есть компания 1 миллион сомду 30 мартта ойнотот. 5 беговая дорожка, 10 умнычысы жана 1000ден ашык именно для похудения Slim сериясынын подарок ойнотот. То есть мен сиздерге азыр айтып жатам го, мен компаниядан ушун 1 сомго алдым деп. Азыр купонуңуздарды ким актив кыла элек, срочно купонуңуздарды актив кылыңыздар. Актив болбогон купондор ушул мега акцияга катышпайт. Биз азырынакей кимдир бирөө кече заказ кетирди, кимдир бирөө 26 февралда заказ кетиргендер, заказыңыздар келгенде төлөп туруп сразу купонуңуздарды актив кылыңыздар. Актив болгон купонду биз жана компаниядан белектерди алабыз, скидкаларды алабыз, плюс дагы 30 мартта мега акциянын основной 1 миллион сомдук розыгрышына 1 орун 1 миллион сом, 5 беговая дорожка, 10 умнычысы, 1000 набор для похудения ошо ойнотулат. Так, андемесе мен сиздерге эң биринчи эле түз эфирди айта кетейин кыздар. Кантип сиздер эң сонун выгодный покупкаларды жасасаңыздар болот. Сурооңуздар болсо бере кетиңиздер, мен аяктарында жооп берем. Ким азыр эң выгодный покупка жасагысы келип атат? Глобуска кирдиң, биз эмнени карайбыз? Глобуста байкасаңыздар киргенде чоң корзиналарга акция деп билип коет ортолорунда. Анан рядтар кетет. И ошого эле рядтарга киргенде, мисалы, сухофрукты деп коеюн или жана сладости деп коеюн, кофе катар деп коеюн. И ошол жерде эмне турат? Ар бир товардын ценниктери турат, жанына акция деп коет. Биз ошо эмне кылабыз? Ошого маани беребиз. То есть кайсынысы акция товар болсо, ошончолук аларкы ошол продукциялар менен оборотты жасашат. Бирок кечке ошол продукция кое бербейт. Bir günü кофеге, bir günü тиге аккара кылат. Ошондой эле компания Фаберликте атайын ушундай система продаж аябай күчтүү иштейт. Эми караңыздар. Азыр мен сиздерге ушул нерсени айтам. Побольше иштеңиздер деп айтам. Ушул эле бет менен иштесеңиздер, 100 балл, лично 200 балл жасап коесуздар. Бул выгодная покупка. Эми страницаны ачасыздар 230 бетте. О, биздин кеп алайчы желе. Азыр мен сиздерге бир видеону көрсөтөм. Көрсөңүздөр, аччы шок болосуздар.
бул видеону мен өзүм тартып атып, ал эжеге суроо берип атып, мен аябай шок болдум. Эми угуңуздар. Мен Гепалайт баты боюнча кожайыным сериосуду. Гепатит Б'дан сиррозга өтүп кеткенде Гепалайтты şu Elizаны сөзү менен 7 пачканы сүрүп ичирдим, узуга түшүрдүм, бор катып койгон экен. Гепатит Б'ге чыкты азыр. Ашы nimаны эне келген. Көрдүңүздөрбү? Бору катып калган. Уже сиррозго өтүп кеткен. Сирроздан кийин уже ракка кетет. Гепалайт желени эрте менен ачкарын 2 штук, кечкисин после 1 штук берип, 7 упаковканы ичип бүткөндөн кийин биз гепатит Б'га өттүк дейт. Эми гепатит обратныйга С, ошого өтөбүз дейт да. Ага, гепатит Ага кечиресиздер. То есть көрдүңүздөрбү? Гепалайттан ушундай результат алып атат. Эми сиздер ушул страницадан гепалайттан эле продажа жасап, мынакей доп бал жатсаңыздар болот. Бизде 3-чү каталогда гепалайт 629 сом болду каталогдун баасы менен. Бирок ошентсе дагы алатты да. Кардарларыбызчы. И бул жерден сиздер караңыздар, ушул страницадан, именно ушул страницадан 2 беттен 230-тан 231 бетке чейин купить 4 любых продукта серии Фитополис дейт. Но сериянын бардыгы Фитополиске кирет. Бул деле кирет кыздар Фитополиске. Бирок именно ушул страницадан 4 продукция ал дейт. Ошол 4 продукциянын бирөөсүн именно наименьшей ценой в подарок 1 сомго берет экен кыздар. 1 сомго. Эгер сиздер 4 Гепалайт желе заказ кылсаңыздар, демек 4-үнчүсү сиздерге 1 сомго келет. Гепалайт желе азыр артикулун сразу корзинага салыңыздар, 157.31, 505 сом каталогдун баасы. 3 Гепалайт желе эмес, 4 Гепалайт желе корзинага саласыздар. Үчөөнү салсаңыздар, 4-үнчүсү чыкпай калат. 4 штук кыласыздар, ошондо ар бири 505 сомдон 3өсү 1515 сом, минус 20% скидка. 50 балл жапкандар 26 менен аласыздар. И 4-чү Гепалайт желе 1 сомго чыгат. А эгер сиздер, допустим, Мастоп 629 сом, магний хелат жок экен, Хепатофорте 735 сом, Секреты Востока да бар экен 735 сом, а 1 Гепалайт желе 505 сом разные алсаңыздар, именно компания Гепалайт желе бардыгынан арзандыраак и ошону 1 сомго берет. Түшүндүңүздөр, наименьший 4-үнчүсүн 1 сомго берет. Эгер 8 штук Гепалайт желе алсаңыздар, демек сиздерде канча? 6 штукту акчага аласыздар, 2 штукту бекер аласыздар. Кыздар, ушул страницам иштегиле, мен точно гарантия берем, ушул страницада продукциялар 2-чү жумада, 3-чү жумада калбай калат. Бул выгодный цена. Бул жакта эмнелери бар экен кыздар? Ким ньютоник жейт? Мынакей ньютониктен. Мен ньютоник алганда мен сразу 2 алып коем, потому что мен өзүмө анын 2 окуучу балама берем. Өзүм 1 таблетканы полный жейм. 1 таблетканы. Экинчисин болсо, ортосунда сызык бар, бөлүп туруп 2 балама берем. Бул эмне кылат? Бул биздин мээбиздин тамагы. Биз күнүгө мээге тамак жеп атабызбы? Жок, жеген жокпуз. Биз жареный жейбиз, газировка ичебиз, крылышка жейбиз, пицца жейбиз. Азыр өзүбүздүн паразиттер көбөйтүп, роллы жеп атабыз, мындай напсиң тыя албай атасың. Азыр орозодо лыкытып, оз ачканда первый, второй десертин жеп салып атабыз, мынтип ыкшып отуруп калып атабыз, аш кыла албай. Биз мээбизди азыктандырган жок. Биз ашказанды азыктандырып атабыз. Боорубузга, бөйрөгүбүзгө күч келтирип атабыз, өтүбүзгө вообще эле. Биз ойлойбуз ашказанын ооруп атат деп. Биз селезенка эмеден, уйку безин зыяны келип атат да. Ашказанын ооруп атса, демек уйку безин кыйналып атат. Уйку бези неден кыйналат? Биздин боор жакшы иштебей калса. Ал эми ньютоник именно бул мээбиздин тамагы. Азыр баарыбыз гаджетте отурабыз, телефондо отурабыз. Телефонду чөнтөгүңө, халатыңа салып алдың, жумуш кылып атасың, раз көрдүң, кайра салдың, раз көрдүң, кайра салдың. Толтура. Инстаграмда отуруп коюп атабыз. Ютубту толтура видеону, сериалдарды көрүп коюп атабыз. Түндө уктаарда 1 саат өзүбүзгө убакыт бөлбөйбүз, 1 саат спокойно жатпайбыз. Телефон чукулап туруп, мынтип чарчап калгандан андан кийин биз эмне кылабыз? Андан кийин аны уктайбыз. Эртең турганда же буга жетишпейсиң, же буга жетишпейсиң, нерв болосуң, же уйкуң нормально эмес. Сен күйөөңө күчүң жетпейт, кайненеңе, кайнатаңа күчүң жетпейт, сен балаңа күчүң жетет, балаңды урасың. Кыскасы ушундай. Же бул жагынан фабриликти кыйратпайсың, же өзүң жумушуң кыйратпайсың, же тириликти кыйратпайсың. То есть биздики эмне? Азыр гаджеттен биздин мээбиз кыйналып калып атат. Отурабыз, мынтип отурабыз.
телефондон жата алып туруп курсагыбыз менен жата алып туруп минтип көрөбүз. Эмне болуп атат? Биздин ден соолугубузду биздин телефон урутуп атат, кыскасы убактыбызды эмебизди. И ошол учурда бизге ньютоник, бунун составында мен силерге айтсам шок болосуздар. Витамин А, витамин D3 бар. Просто андай да D3 дегенде ойлогонсуздар, бу да D3 деп. Эмеси коэффициенти азыраак болот, дозировкасычы. Витамин Е, витамин С, витамин В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотин, глицин, янтарная кислота. Анан кийин бул ньютоникти жегенде дагы суу менен жутпайбыз. Менин командама Жазира кызым ньютоник жедиң беле десем, ичкем дейт да. Анан кандай жыйынтык алсам эч нерсе билинген жок дейт да. Баягы эле нервный, баягы эле беспокойный дейт. Анан эмне кылып колдонсам суу менен ичтим дейт. Жок, буну соруп жейсиң дедим. Мен деле тилим үстүмө соруп жейт болчумун. Оказывается, буну биздин бул жакта эме жок бизде. Эмне жок? Тамырлар жок. Бул биздики дамып атат. Барыңыздар күзгүдөн ушинтип карасаңыздар, мынта көрүнүп атат да силерге тамыр. То есть биздики именно тилдин астына соробуз ньютониктен. Түшүнүңүздөрбү? Тилдин астында бул ошол тилдин астында тамырлар аркылуу биздин мээбизге кетет. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн ньютоникти тилибиздин астына соробуз. Түшүнүктүү болду. Ошондо бул өзүнүн действиясын аткарат, өзүнүн жумушун аткарат. 12-ден 15 жашка болуп бериш керекпи ньютоникти дейт. Кыздар, биздин фитополис сери 14 жаштын өйдө кетет. Бул таблетка 30 таблетка да ичинде 30 күнгө жетет. Мен балама 10 жашта балама 8 жашта кызыма биринчи класска баргандан баштап эле берип баштагам, жарым таблеткасын берем. Бизде эле аптека барганда взрослый эле антибиотиктер берет го. 4кө бөлүп бер, 6га бөлүп бер таблетка. Алар взрослый просто дозировканы азайтып жатат. Мен аябай силерге маалымат бергим келип шашып сүйлөп атамбы. Баттарын укмуш эле сактап ирдин го, эч кандай жардам берген жок, калп эле акчам кетти, бир да жардам берген жок дейт. Так, Надырбек кызы 90 дейт. Жазыңызчы, кайсы батты иштиңиз, кандай кылып иштиңиз, андан кийин канча иштиңиз, эмнеден иштиңиз. Азыр мен сизге ошол жерден айтам, эмне кылдыңыз. Мен өзүм ошондой адаммын, мындай бар нерсени бар дейм, жок нерсени жок дейм. Мен билген продукцияны айтам, результат көргөн продукцияны айтам, көрбөгөн продукцияны айтпайм. Мен бардыгын билем деп мен айтпайм. Результат алгандар мен действительно айтып жатам. Мен калп айткан билбейм. Калп айтсам мен көзүмөн билип калат. Мен ошондой жаралган адаммын да. Ошондой. Бул артикул 157-98 координацияларга салыңыздар. Буну даже балдарыңыздар телефонго аябай кирип кеткен, оюндарга аябай кирип кеткендерге бериңиздер. Бул дагы плюс мени успокаивать этет. Биздики жандай бир күндө аябай көп мындай нагрузка менен жүрөбүз, особенно аял киши. Үй жыйнайсың, 4 буруштук үйдө күнүмдүк окшош, тем более декретте отургандар, гос жумушта иштеп үйүнө келсе эс алайын деп, бирок эс ала албайт. Кечке суббота, воскресенье, выходной, 5 күн госто иштейсиң, суббота, воскресенье эс алайын дейсиң, айылга кетесиң кызматка, же жамандык жакшылык же үйүңө отурбайсың, үйүңдү уборкалайын десең же үйүңө жетишпейсиң. То есть бул ньютоник, бул аябай кандай сонун. Ар бир айымга сунуштайм. Ар бир айымга. Потому что айымдарда бизде аябай түшү көп да. И ушул ньютоникти. Анан мен балдарым мектепке барганда унутуп калат. Мен деле бир нерсени коюп туруп унутуп калам дедим. Бул эс тутумду жакшыртат. Так, ушул как раз ушуга катышат кыздар. Ушул страницага да кирет, масток да кирет кыздар. Этек кири келгенде кимдики көкүрөгү, ичтери түйүлүп ооруса, кыздар ичкиле, потому что бул жөн эле түйүлө бербейт да. Бул гормональный фонду нормализовать берет. Анткени көптөр обезболивающий ичип алат да этек кири келгендечи. Бул кийин сиздердики жана миомага, кистага алып барат да. Ошон үчүн мастокду ичиңиздер. Ньютоникти мындай колдон келсе, бунун составында B6, B12 болот да, кечкисин соргондо жакшыраак болот. Кечкисин. Потому что магний хелатта дагы ушул витаминдер арасында бар да. Лучше кечкисин. Жатаарда, мисалы, кечки тамактангандан кийин соруп жүрсөңүздөр болот. Дам аябай сонун. Аябай сонун. Тиштеп жебеңиздер, тилиңиздердин астыңыздарда жүрсүн. Потому что бунун составында глицин бар да, глицинди эмне кылат? Адам жана биздики нервден жабыркап, давление повышенный болуп кетет, давление резко түшүп кетет. И ошондо баланска кармап турат. Дагы эмне бар экен? Секрет Востока. Секрет Востока бул гормональный фонду нормализовать эткенге 18 жаштан өйдө строго именно беременный кальмайшилерге бул болбойт, строго болбойт вообще. Анан буну профилактика катары
бир жылда 4 жолу конкретно ичиш керек. Бул 99 ооруга шифа, кристалл хинди дагы, анан кийин хельба, черный тмин 3 в 1 да. Анан изжогам бар. Мен ушундай эме зарына болорум деген вообще болбойт, потому что жанда суюктугун сатат го, суюктугун көптөр иче албайт. А бул капсула менен бир мезгилде бир жолу ичет. Дагы бронхо форте бар экен кыздар. Бронхо бул бронхо деген сөз эле айтылып турат, бронхиты бар, чөп кеткен, карантинде осложнение алып, азыр грипп болсо эле сразу бронхиты кармагандарга бронхо. Өзүм ушуну айта кетейин. Жана биз азыр күн ысыганда тердеп, кайра үшүп ушинтебиз го. Кондиционерде көп отургандар, адамдын өпкөсү билинбегенен жейт да, ошон үчүн бронхону ичиңиздер деп айтам. Бронхо чайы да бар. Дагы эмнени айтайын дедим сиздерге. Ташкентке барганда, кыскасы мен кызым менен барганда, ал жакта резко ысык болуп, анан автобуска кирсең кондиционер, эшик ысык болуп кетип, помещение ичи кондиционер ошон терим какшып, бул жакта кызым карайын деп өзүм ошол жерден жөтөлүп баштадым да. Анан гүлжамал эже бронхону алып алган экен жанына. Анан кечинде 2 капсула ичтим, эртеменде 2 капсула ичтим. Анан ошол менен жолдо кетип бара жатып бир да жөтөлгөн жокмун да. Болбосо түндө жөтөлүп аткам. Кадимкиде кара терге түшүп кетти да. Жылуу жаттым түндөчү. Ошол бронхо бар экен. Куркумин бар экен. Кече куркумин дежим айтып атпайбы, самара сон бетим тунарып калды дейт да. Бул кожа денени очищать этип берет. Анан жашынак болуп калды, бул мындай как коллаген ичкендей болдум депчи, куркумин очищение кылып берет и кожага да кетет. Так, радиолог розовая дегенде мен ал боюнча тааныш эмесмин, ошон үчүн тааныбаган продукцияны айтпайм да. Таурин, билбеген нерсебиз бар да. Хепатофорто, ушулар менен толук маалыматым жок экен. Ошол но стресс, ким стрессте жүрсө, ушуну мастопту мен акыркы күн соңу сатып жатам. Менден алган клиенттерим көкүрөк ооруп, температура болуп дейт. Болуп жатам дегенден берген 3 күн ичип кайра 2 пачка заказ берди. Дагы 2 клиентим кайра заказ беришти, мастоп дейт. О, классно. Классно. Так, именно ушул страницадан түшүндүңүздөр, билесиздер, баттар биздики аябай көп балл берет. Компания Faberlic аябай көп балл берет биздики. Анан ушул страницадан эле бир 12 штука заказ кылсаңыздар, уже 50 баллыңыздар бар. 20дан өйдө заказ алсаңыздар, 24 штука заказ алсаңыздар, 24-түн 6-сы сиздерге подаркага келет да. Калган 18-ин акчага аласыздар. И плюс сиздин 100 баллыңыздар бар кыздар. Так, кийинки идиш жуган каражаттар кыздар, любой 2 продукта. Эгер корзинага бирөө салсаңар 315 сом, эко салсаңар 195тен плюс да скидкаңыздар кемдейт. Идиш жуган каражаттарга жакшы скидка экен. Дагы сиздерге бир сон нерсени айта кетейин. Коктейлди мен ичип жатам. Азыр орозо учурунда мен көп 2012 жылдан бери орозо кармай элеккем да. Анткени төрөдүм. Төрөгөндөн кийин балам менен эме болуп калып, бала жактан сыналып, ошо менен лечениеда жүрдүм. Анан 2016 жылдан бери уда төрөдүм. 2015 боюмда болуп, 2016, 2018, 2020, 2023 төрөп, анан быйыл орозон кармап жатам да. Анан мен өзүм ушундаймын да, перекус менен көп жүрөм да, ныгылып тамакты жебейм да. Ошон үчүн вес постоянно кошпойм, нормада жүрөм. Анан перекуска көңүл калган адам улам тамак жегиси келет экен да, чындап 3 күндай эме да, давление низкий да, меники высокий эмес. Анан башым айлангансып, анан коктейль келе элек болчу да. Анан коктейль ичип баштаганда менде сондай нормальный жүрөм да. Кечкисин, буну кечкисин ичиш керек, таңгамал ооз бекитерде эмес. Кечкисин биз ооз ачып атабыз, анан саат 9, 14, 11лерде балдарым бар уктагандан кийин, анан орозодо мындай график өзгөрдү да мендечи. Балдар уктагандан кийин саат 11, 11 же 12 же 1лерде отуралып, перекус кылып, анан коктейлди даярдап ичип жатам. Чындап мындай сон жүрүп жатам да. Анткени бул одновременно орозодо биз нык арыктабай, наоборот, адам вес кошот го. И ошол жиросжигающий плюс составында сахар жок, витамин С, B3, витамин Е, B5, B6, B1, B2, B9, B7, B12, кальций, калий, фосфор, магний, цинк, кремний, железо, йод, селен, хромопиколинат, инулин, ошон бардыгы бар экен. Дозировка азыраак, бирок бардыгы бар кыздар. И ушуну ичкенде мен сон жүрөм.
мага шоколадный вкус жакты. Анан кийинкиде вишня менен шоколадты алгым келип атат. Андан кийинкиде эмени капучино алгым келип атат. Ким кофе любительдер. Кыскасы ушул коктейлди мага аябай жакты. 15 порцияга жетет. Анан 98 калорий в порция. Элестетсиз, бир порцияда 98 калорий. Бронхонда сону сатып жатам. Ошол эле көкүрөгү ооруган клиентим бронхо болуп калган экен. Бронхит болуп калган экен. Ошол алып сонун отзыв айтты, жакшы болуп калдым деп. Ооба. Анткени мен командамда Гүлжамал ажеп Ташкентке алып алган экен, потому что карантинде эже катуу грипп менен ооруп, бронхитта грипп болсо эле сразу өпкөсүнө түшүп кетет экен да. Больница жатмайынча жакшы болбойт да. Всегда бронходон какырыгы сонун болуп чыгат. И чайы да бар. Чайы болгону 150 сомго келет. Ичинде 21 штук. Грипп болгондо, жөтөлүп жатканда ысык кайнатып туруп, бутуңуздарды жылуу соленый растворго бутуңуздарды паритет койсоңуздар вообще сонун болот. И ысык ичип алып туруп бронхону демдеп туруп эме кылсаңыздар, жөтөлүңүздөр дагы аябай жеңил кетет, какырыңыздар да бошойт да, могу өпкөдө, моюндагы. Ошол кийинки мен айткым келип атат сиздерге. Каталогду ачабыз. Ой, көптөргө туш сурасаң эле мага кирпик узарткан туш берчи дейт. Именно компания плюс 5. Удлинение, технология ультразум дейт. Уникальная формула двойного действия придает объем у корней и наращивает длину на кончиках. Кыскасы ушундай интенсивный черный пигменттеги, как угольный черный, черныйдан дагы черный туш чыкты. Болгон 155 сом. Биздин туштар андай деле кымбат эмес, бирок сонун эффект берет, Кийинки беттерде дагы бардык туштарга жакшы скидка чыкты. Ушуга да маани бериңиздер. Ароматтарга кыздар, азыр 8 мартка мага ароматта белекке керек десеңиздер, анда срочно 2-3 март срочно кетириңиздер. 4 март күнү кетириңиздер срочно таңкы 8ге чейин. 4 март таңкы 8ден кеткен заказдар 8-inde келбейт, нар 10-на түшүп кетет. Ошон үчүн 4 март таңкы 8ге чейин кетириңиздер. Бүгүн бизде 2 март, дагы 2 күн бар. Ароматтарга жакшы скидка бериптир компания. И эң акыркы бетке дагы мынакей как раз мына пижамаларга скидка, айымдарга арналган. Бул жака баттар боюнча кимде результаттар бар, кимде отзывдар бар, татырат жазып жибериңиздерчи. Жөн эле мактап атасың дегендер адамдар көрсүн. Атайымдагы карасаңыздар, сонун коробочный подарочный пакеттер. Кыздар, размерине караңыздар, бул жактан L-га жана биздин эмелер батат. Бирок бунуку L-дыкы наоборот экен, книжный эмес, альбом экен да. Буга жаткырып койсоңуздар болот. Бирок буга где-то 400 миллиграммдык шампуньдар бар, ошолор тигинен батат. Жатыгынан 24 сантиметр экен. Батпайт жандай. Жаткызсаңыздар 500 миллиграммдыктар. Нурландарды алып кетебиз. Анан кызым. Мо эмге болсо буга не десем 400 миллиграммдык шампуньдар бар, ошонун объемунда батат. Калгандар баштары чыгып калышы мүмкүн. Ал эми XL-га эң чоңго мына ушуга бул аябай чоң, жана биздики пакеттер бар го, жана эме буга кийимдерде сонун батат. Анан шампуньдар бар го, биздики 750 миллиграммдык. Ошол ушунча башы көрүнбөйт да. Бул аябай чоң. Түшүндүңүздөр? Ал эми S-тер буларга кичинекей тень духилер эле батат, кыздар. Анан ногу болсо коробка буга кичинекей, жана биздин кол кремдер бар го, 75 миллиграмм. Ошолор батат. Андан чоң батпайт. Өзүнө сурасаң. Мына арткы бетте именно подарочныйлар чыкты. Подарочныйлар. Көрдүңүздөр, ароматтар жакшы скидка менен чыгыптыр. И бул жакта да ароматтар. Көрдүңүздөр. И бул жакта любые два продукта дейт. Бирөөнү алсаң 585 сом, экону алсаң 585 сом. Эгер үчөөнү корзинага салсаң, эко ар бири 585ден, үчүнчүсү 1 сомго подаркага чыгат. Мындай акция экен бул. Так. Бизде коллагендүү напитоктор кыздар. Коллагендүү напитоктарда магнезиум коллаген жакшы скидка менен чыкты. Мерин коллаген, анан бьюти коллаген. Доброген активдагы азыр кимде купондор бар болсо, именно батка коллагендүү напитоктор алыңыздар деп айтам, вообще сонун баа менен аласыздар. Эми буну мактабай эле коеюн, видеолорду көрүп жатасыздар. Өткөндө бир эже айтты, чындап катуу куладым деди, аябай катуу куладым дейт. Азыр ушул видеону көрсөңүздөр,
И буту сынганга чейин бара тургандай деңгээлде катуу кулаган экен ал эже. Өзүм күбө болуп тарткан видео. 62 же 63 плюстагы курактагы эжелер. Видеону таппай калыш керек экен да. Жығылдым, бирок путум сынбады. Өтө катуу жығылдым. Мен өзүм ушу Добраген ичем, путум оорогандыгына байланыштуу. Бирок жакшы, Аллага шүгүр. Кыздарыма мен кала шүгүр, ошо кыздар алып беришет. Ошо менен дайым азыр ушул күндө деле ичип келдим. Добрагендин өтө эмеси күчтүү. Витаминдүү пайдасы бар. Ичкенден кийин жакшы, Аллага шүгүр. Жығылдым. Көрдүңүздөр, эже катуу жыгылып, буту сынбаптыр да. Болбосо ошол коллагендүү напиток ичпесе мүмкүн жана сөөктөрү кармабай, шалактап ошол жерден буту сынып калмак да. Так, кыздар, саламатсызбы? Коктейлде бал эмизиң айымдар ичсе болобу дейт. Жок, болбойт. Анткени бул жирожигающий да, балаңызды артат ийбесин. Жирожигающий. А эгер балаңыз 1 жашка толуп, уже андай деле эмчекти түнкүсүнө эле эмчип атса, анда болот. А так мындай болбойт. Анткени бул жирожигающий катары кетет, анын курсакта ток алып жүрөт да, витамин менен камсыз кылып берет организмде. Ошол коллагендүү напитоктарды мактап эле и так булар ашчы сонда. Мен апама 4 жыл болду алып бергениме. И кыздар, биздин огул эменики. Молекулярный батка басым жасасаңар кыздар, но молекулярный баттан 4-5 штук деле продолжа кылсаңар, уже сиздерде 100 балдык бар. И бул жерден карасаңыздар, компания монтип бөлүп коет. Мисалы, могу жер өзүнчө бөлүп койгон, бул жерде өзүнчө бөлүп койгон. Ошон үчүн мен каталогду айтам да кыздар, майда баракат, буну өзүнчө квадрат кылып бөлүп койгон, буну өзүнчө квадрат кылган. Мына байкаңыздар. И буюрса, сонун жаңылык кыздар, 7-чи каталогдон тарта биздин каталогдо халал деген өзүнчө бир страница чыгарып берет компания. Мына бул өзүнчө чыккан, бул өзүнчө, бул эки өзүнчө, булар бир кылып чыгарып койгон. То есть бул доп продажа деп айтылат. То есть сиз уже кардарыңызга ушул продукция менен ушуну алсаң болот деп уже биз сунуштасак болот. Мисалы, именно сөөк мундарга коллагендүү напиток бергенге ушуну сөзсүз түрдө бересиздер. Эконун бирөөсүн. Азыр мен сиздерге айтам. Страницада 214 бет. Поддержка суставов, артикулы 158-33. Бул коллагендүү напитокты кимге бересиздер, ушуну кошуп бересиздер. Сөзсүз түрдө. Анткени жана мынтет да биздин апаларыбыз, аталарыбыз, мен сөөк мундарым бир башкача ооруйт, сөз менен жеткизе албайм дейт да, айта албайм. Кандай ооруп атканын айта албай атам депчи. Анткени булардын сөөктөрүнө жана биз жашарбайбыз да, картаябыз. Мисалы, мен 36 жашта, 36 жашта сөөгүмдүн түзүлүшү мүмкүн, жандай трешиналар бар болушу мүмкүн. Жана биз оюлат ичинен биз көрбөйбүз да, турабы? Именно бул ошол суставтарды поддержка кылып берет. Коллагендүү напиток эко чогун ичкенде эко чогу чоң жумушту аткарат. D3 плюс К2 же болбосо комплекс для поддержки костной ткани. Эконун бирөөсүн бересиздер. D3 менен К2-ны же именно костный ткань. Анткени буда дагы К2 D3 бар. Бирок дозировкасы К2 D3ден караганда кичине азыраак. Ошон үчүн же мисалы коллагендүү напиток менен поддержка суставов постоянно эконун бирөөсүн кошуп бересиздер. Бул бүткөндө кайра буну, бул бүткөндө кайра буну. Түшүндүңүздөрбү? Ал эми кечкиси магний хелатты чогуу алып беребиз. Ошондон ондай сонун результат берет. Бул жактан карасаңар нервный системага эмнелерди истеп болот. Бул жактан азыр мына жерден карасаңыздар. Организмди тазалашың керек паразиттерден, бектерден, угрлерден дегенге ушул эмне продукциялар? Антифунгал, очищение кишечника, антипаразитарный комплекс үчөө чогуу ичилет. Көрдүңүздөрбү? Доп продаж ошол жерден кетип жатат. Каталогдого маани бериңиздер. Именно бат боюнча туура маалыматты кардарга өзүңүзгө да туура алыш үчүн Лилежен сабына катышып коңуздар. Мен деле катышып ошол жактан көп үйрөнүп, уже практикада алып баштайм, сунуштап баштайм, результаттарымды иштеп баштайм кайрачы. И бул жерден именно ушул боюнча токтоло кетейинчи. Азыр мына жаз келе жатат, тердейбиз, сууга көбүрөөк түшүп баштайбыз. Мындай жаз келгенде биз жыттуулар жакшы көрөбүз да. И ушул скраб для тела, именно витамания сериясы аябай кандай сонун. Даже белектерге дагы богатый көрүнөт да. Тёртый самон, спреи, жидкое мылосы, перчаткиси,
мынакей бьюти кафтыкы дагы аябай сонун дорогой көрүнөт, жандай сеттерге жасап бергенде ритуалстыкы да аябай сонун көрүнөт. Мындай кандай десем, сырты жалтырап, ичи калтырак эмес да. Сырты да жалтырак, ичи да калтырак эмес. Сырты да жалтырак, ичи да жалтырак, баасы дагы өзүнчө жалтырайт да. Баалары да аябай доступный, объемдары мындай берекелүү да. Ушундай сонун белек кылсаңыздар болот. Так, ушул кыздар могул жерден кичине ката кеткен экен компаниядан. Бул жерден ушул страницадан 3 продукцияны алсаң, эко акчага келет, үчүнчүсү 1 сомго келет. Эко ар бири 249 келет, үчүнчүсү 1 сомго. Сөз түрдө корзинаңыздарга 3 продукцияны саласыздар. 165 бетте. Ушул серияны мен аябай күткөм негизи. Буга чейин салон сериясы мен көп продажа жасайм, потому что салон сериясы жандай профессиональныйга кирет. Кымбат салон красоталарга кирсең, эң жакшы шампуньдар менен чачын жууп берет. Тим эле салонго кирип чачыңды алар шампунь менен жууп берип кургат бергенде тим эле чачың көркүлдөйт го, үйгө келип жуусаң андай болбойт го эффект, потому что алар кайра клиент келиш үчүн кымбат шампуньдар колдонот. И ошол компания Faberlic'те эң дорогой серия. И мага жакты, помпа дозатор менен дизайндагы мурукудан дагы прям богатый кылган экен. И мурукулар 250 мг болсо, бул 400 мг чыккан экен. Бул серия именно чач күйгүзгөндөргө дагы, чачы аябай мындай проблемный болуп түшүп, густой болбой, чачтар сынып жаткандарга ушул серия кетет. Бул именно кератин чачы күйгүзүлгөндөргө. Бул мындай сос маскасы менен бар. Кийинкиси бул восстановление и увлажнение чачка берүүчү. Булардын маскалары, сывороткалары да бар. Ал эми бул укрепление питания. Чачым аябай сынып кетти. Чачым түшүп жатат, түшкөнү көп, чыккан азыраак, чачым аябай суулуп кетти, чачым жалтырабай калды, тускый болуп калды дегендерге мына. Бул мощный серия. Аябагында серия. Алган адам кайра келип алат. И баалары дагы андай кымбат эмес. Профессиональный шампуньдар 1200 ушундай сомдон турат. А биздики 629 экен, вообще арзан. И кою да болот. Аябай кою. Так, буларды айттым. Кыздар, сыворотканы колдонобуз, сөз түрдө для лица. Көптөр бетине эмне кылат? Бетин жуйт, тоник колдонбойт, крем кое алат. Ооба, бузада кератин кылгандарга сонун. Как раз жана биринчиси чач күйгүзгөндөргө дагы мындай сонун. Потому что чач күйгүзгөндөр шампунь жакшы болбой калса, чачтары катып калат да, таралбай да калат да. И ошолорго прям мындай сонун. Жана бизде чыккан сары шампуньдагы как раз ошондой кератин чачтарды сонун жумшартып берет. И нол жерден караңыздар, сыворотка. Ушул боюнча айта кетейин. Бизде билесиздер, аябагандай сонун спрос болду эми сывороткага бизге. Папа, онуки бирөө өткөн. Буга чейин жанында пипеткада чыккан, кийин мындай чыкты да. Бул жок, кечиресиздер, мен дневной активный крем для лицаны ретинолдукун көргөзүп атырмын. Мен тигин аны колдонуп койсом керек. Кыскасы эксперт сериянын ниацинамид менен, алоэ менен жана бизде кийинки чыккан трипептид коллаген 2% плюс витамин С менен бизде сывороткалар чыкты. Булар жана салонный процедуралар колдонгондордун сывороткасы менен теңме-тең барабар да. Онуки жок дейт. Азыр мен бүтөйүн, ага чейин ойноп турсун, анан сен окуду. Так, кыздар, бул ниацинамид менен для сухой кожи сунуштабайбыз. Аларга алоэ менен, каласаңыздар, ушу коллаген витамин С менен. Кожасы аябай проблемный, пигментный, порасы расширенныйларга ушул. Сыворотканы күнкү кремдин алдына колдонобуз, жана күндүзгү кремдин алдына колдонобуз. Ушул сывороткалар обновленный чыкты. Бир сыйра маалымат алып окуп чыксаңыздар, могу майдаларды окусаңыздар, мондай көп маалымат аласыздар да. Сыворотка бул эксперттикке возрастты тандабайт, 25+тан өйдө колдонсо болот деп сунуштай алам. Ретинол сериясы 25+тан строго сунуштайбыз. Мен акыркы күндөрү эксперт сериясын колдонуп жаткам. Мынакей, SPF 15, бул ночной крем. Мен бетиме ушул серияларды колдоном. Жашым 36да. Анан дневный SPF 50 колдоном. И ушул серияны түгөтүп туруп, мен ретинолго өтөйүн деп жатам. Бирок ретинолду колдонгондор сөз түрдө SPF 50 колдоносуздар. Потому что буда увлажняющий эффект азыраак. Анткени бул составында ретинол бар. Кожасы кургактар молочкону аласыздар, кожасы жирныйлар гель для умываниясын аласыздар.
тониги бардығына кетіреді. Бұл беременный кормящийлерге строго болбойт. Составында ретинол бар, сывороткасы бар, дневной, ночной, жана крем для век та чыкты. Ретинол. Строго 25+тан өйдө кетет. Ушул тендер боюнча айта кетейинчи, могу тендер аябай сонунда. Мен ушул тендер колдоном. Эми андай деле мен макияж кылбайм. Слегка эле коюп коем мынакей. Бул азыр меники 51-27. Азыр бул тендер страница 72 189 сомго чыгыптыр. Меники 51-27 бул молочный мокко. Ушул оттенок всегда жакшы кетет. Смоки макияж кылганга бунун эч кандай зеркаласы, аппликатору жок. Аппликаторду 99 сомго ала алсаңыздар болот. Анан ушул теңде бар кыздар. Могу тең аябай сонунда. 629 сом, кээде 419 сомдон чыгып калат. Азыр кимдики купонунда декоративный косметика бар болсо, ушул сөздөрдү алыптыр деп айтам. Мен өзүмө заказ кылганым кайра кардарым болбой ала алганда, ошого мен кайра да заказ кылдым. Мынакей. Көрүнүп жатабы? Ногул эко кашка кетет. Бунун артикулу срочно корзина салсаңыздар, мындай өзүңүздөргө смоки профессиональный макияж кыла аласыздар да 56-760. Бул 629 сом. Консультант болуп катталгандар 20% скидка менен алабыз. Консультант болуп катталбагандар, мен баракчамда катталбаган адамдарды көрөт да, ошон үчүн профилде ссылкам өтсөңүздөр, жеке өзүм каттап консультация берем продукцияга. Нол эко каштыкы кетет. Сухой бетке ретинол креми кете береби дейт. Ооба кетет. Только малгычкасын аласыз. SPF 50 күндүз колдоносуз. Ал эми ушул ночной кремди кошо аласыз. Эксперт кеткен. Потому что же болбосо ткань маскадан постоянно бир жумада 2 жолу коюп туруңуз ткань масканы, же 10 күндө 2 жолу коюп туруңуздар. Күндүзгү крем коесуздар, ал сөзсүз үстүнөн SPF 50 коесуздар. Анткени ада увлажняющий эффект азыраак. Майлуу бет дагы SPF 50 колдоnuш керек. Азыр могул жерде мен силерге коюп берейин, Так. Могул жерден биринчиси, мында баягы коеюн да. Биринчиси, ал экинчисин коем. Бул мен өзүм алдым да. Экинчиси, мына үчүнчүсү. Үчүнчүсү уже более темныйраак экен. Көрдүңүздөрбү? Нол с блеском. Вай, вообще сонго. Мынакей. Мынанын үстүнө койсоңуздар болот, карасаңыздар. Сон болот экен, Так, бул караны кылбай эле коеюн, карасын. Азыр мен пальчигим. Бул өңү да сон экен. Карасаңыздар. Сон кээде розовый эмес, же коричневый эмес экен да. Ногу өң коюп жатам азыр. Аз кызым деп турсаң. Бул өңү кичине жылтыраак берет экен, бул сон экен, ачыгыраак көрүнөт экен. Ал. Карасыз. Мына ногун көрөлү. Ал. Бул уже кичине агырактан акка жатат экен, бул с блеском болот экен. Аны каранда кылып көрөлү. Вообще кара экен, кадимгидей кара экен. Ооба, булар кыздар стойкий болот. Андай деле мындай, бул матовый финишта стойкий болот. Бул каштыкы кыздар. Каштыкын көрөлү. Бул новый оттенок. Дайнам байында. Бул уже более неме экен, карараак каш дегендерге, бул уже күрөң каш дегендерге экөөнү аралаштырса болот. Анан мындай кисточкасы менен келет, көрдүңүздөрбү? Бул каштыкы, бул көздүкү. Бирок Фаберликтин атайын биздики кашка арналган, көзгө арналган мындай тендики растушевкалар бар, отдельно алганыңыз жакшыраак болот. Азыр менде бул жакта сонун продукция бар. Бир сонун продукция. Буну мен наставничество сабакка катышып, ошол жактан алгам. Азыр мен силерге бир продукция боюнча бөлүшөм. Улам, аянага берип турчу. Көрдүңүздөр, өңдөр вообще сон экен, мага жакты аябай.
азыр колума коюп туруп мен и то азыр могул жагыма крем коюлбаган кожа коюп атам да. Көз үстүкү биздики колго караганда жумшагыраак да. Койгондо 2 сааттан кийин шып алып көздүн алдына түшүп калат го дейт. Кыздар, любой туш, любой тень түшөт көздүн астына. Потому что биздин көз мүнүп турбайт да. Биз жабабыз. Түшкүрсөң деле чүш деп түшкүргөндө мүнүп алып туруп көзүң астына жумшуйт го. Эч ким көзүн ачып түшкүргөн эмес, Биз кечке көзүбүздү жабабыз. Кол мүнүп чапса деле мүнүп чабабыз, жабабыз көзүбүздү. Телефонду көрүп алып кечке маргайт этебиз. Улан берип турчу. Болду, кирбей коймата, макул болду. И биздин көздүн астыбызда тер дейбиз, кыздар, түшөт любой нерсе. Мен түшпөйт деп айтпайм. Хоть 5000 сомдук аласың, хоть 1000 сомдук аласың, 100 сомдук аласың, түшөт кыздардын баардыгы. Эгер түшпөсүн десеңер, анда көздүн астына биз тональный коюп атабыз, бетибизге крем коюп атабыз. Биз бетибиз кургак тер болсо дагы биз нымдуулук берип атабыз. Албетте эмне болот? Түшөт көздүн астына, туш деле түшөт. Только водостойкий туштар эле түшпөсө. Аны сен мындай суу менен жусаң дагы, молочко менен жусаң да кетпейт. Атайын ага двухфазное средство, стойкий макияжды өчүрүүчү средство. Аны күнүгө колдонурсаң көзүнүн тегерегине бырыш түшүп өлөт. Ошон үчүн лучше түшкөнү жакшы да. Мисалы мындай да, бетиңизге тональный койдуңуз, астына именно пудра коюп коюңуз. Пудра коюп коюңуз. Полный көздүн үстүнө астына пудра коюп койсоңуздар, ошондо сиздердики эмне? Стойкость көбүрөөк болот. 2-3 сааттан кайра көздүн астына заправить этип коюңуз пудра менен. Анткени бул эмне кылат? Ошол эме болуп берет. Азыр бизде таликтер чыкты. Талитти коюп коюңуз, астына кургап кармап турат да. Ошол. Көз ачып жапкан сайын тийишет да. Саламатсызбы же бардык серияларды аралашып колдонсо бетке эч кандай зыяны жокпу дейт. Негизи колдон келсе, мисалы ретинол алсаңыздар, ретинол бул өзүнүн функциясын аткарат. Ошон үчүн колдон келсе бир набор окшош алган жакшы. Мисалы эксперт сериянын бет жуутчу каражаттары жок, ошон үчүн башка серияны алса болот. Ошон үчүн колдон келсе, мисалы биз тамак жегенде да аралаш жей албайбыз да, жүрөгүбүз айланып баштайт. Же болбосо эмне дейин, үстүбүзгө розовый, астыбызга жашыл кийип алсак жарашпай калат дегендей да. Ошон үчүн колдон келсе серияларды алганда окшош колдонгон, окшош бир серия. Анткени анын максаты ошол ал крем эмне проблеманы чечсе, ошону чечип берет. Ошон үчүн колдон келсе набор алган жакшы. Так, сыворотканы айттым, канча жашка? Үчөөнүн экөөнүн суммасын аласың деген майында берилген окшойт дейт. Кайра суроону бере кетсеңиз, азыр кызым. Мен чайларын постоянно ичип жүрөм, чай вообще ичпейм, балдарым көнүп калды дейт. Саламатсыз коктейль бал эмизгендерге болобу дейт, жооп бердим, Так. Анда эмесе кийинке кеттик, Азыр күтө турасыздарбы? Так, мен сіздерге бір сон продукциямен бөлішейінші. Но перкуссионный массажер. Компания Faberlic'тен мен өзім алдым да. Бүгін өткенде зарядка сайып салып қойдым. Анан новый перкуссионный массажерду мен ар бир инсанга сунуштайм, потому что мен наставничество Лилия Исмаилова, Дарья Батырханова, Айпери Канбек кызы Улбү алып барган наставничество про лидерге онлайн катышып жатам. Ошол жактан ушуну мастер-класс кылганда мен алам дедим. Кыздар ким жолдошуна массаж кылып берет? Бирок жолдошуна мага массаж кылып бер десең, сен оюңдагыдай массаж ала албайсың. И анан кийин деп кайра нервденесиң. Ким массаж алгысы келет? Бирок массажистке барганга же убактысы жок, же акча жок. Негизи биз айттым го, телефонду ушинтип отурабыз, көп кыймылдабайбыз, эртемен турганда ушул мындай кыймыл аракет аз, кровообращение аз бизде. Атайын ушул өзүңөргө өзүңөр кылуучу массажер. Жана жолдошуңарга кылып бергенде сиздер эмне болосуздар? Чарчабайсыздар, колуңуздар кыйналбайт, потому что мен көп массаж кылатым да, күйөөмөчү. Анан үйдө чоң массажер бар, бирок аны токко сайыш,
аны кайра жыйнаш, коробканы жыйнаш өзүнчө эле бир суета да. Анан Faberlic'тин ушул мага перкуссионный массажер жакты 4 насадка менен. Артында бул зарядка сайгычы. Кызым айтсаң. Мындай шнуру келди, USB-си. Бул обычный эле жана зарядникке башын салып эле бул жагына саясыздар. Бул бир зарядтап алсаңыздар 1 айга жетет. Анан кийин нол жакта отпечатканы бассаңыздар уже күйөт. Ой. Күйөт. Анан кийин мынакей күйдү. Басып туруш керек экенде, басып турганда анан мына күйөт. Азыр 99% зарядкасы бар. Анан бунун 4 регулировкасы бар. Азыр мо 1. Айна мен нече деп атсаңыз? Азыр 2-ни койдум, бул 2 болду. 3 4. Анан колго мындай эме болбойт экен, оордугу жок экен. Мындай өзү деле оор, бирок колго нормально. Анан кийин буну өзүңүздөргө массаж кыласыздар. Массаж кылганда, анан кийин именно бизде могу жерде кумбулчак бар да, ошол ковчикке кылсаңыздар, вообще сон экен да. Анан бала деле кыла берет экен. Бунун мондай 4 насадкасы бар. Жана биринчиси тогологу, экинчиси бул үчүнчүсү жана биз не кылабыз? Нол жерлерге массаж кылдырыбыз келет го, эки кабырга жерге, могу жерге. Көптөрдүк ушул жеринде туз жүрөт го, ошого арналган. Анан мындай да бар. Жалпы. Бетиңе кылба. Көбүрөөк жана тоголок колдонулат да, общийчи. Ушул менен сиздер не кылсаңыздар болот, кыздар, мастер-класс жасасаңыздар болот. Мисалы, үйүңүзгө конок чакырдыңыз, массаж кылып бердиңиз. Faberlic'те ушундай барбы дейт да. То есть кыздар үйүңүздөргө ушул менен деле жолугуштарга барганда деле мастер-класс кылсаңыздар болот. Аяна бул бет болбойт кызым. Болду, анан кийин onu ачырып эле өчүрүп коесуздар, басып турасыздар, өчүп калат. Ушул перкуссионный массажер ар бириңиздерге болуу керек. Бунун артикулу 910-618. Ооба, баасы кичине кымбат деш мүмкүнсүздөр. Өткөндө бизде теле часта буну мен 2000 канча 600 ушундай сомго алдым да, теле часта. Акция болгону сразу алып коюңуздар. Бул азыркы учурда 3200 или 3500 сомго келет складтын баасы менен. Зато сиздер массажга барганда бир массажын 500 сом турат. Бир массажын 1000 сомдук массаж кылган жерлер да бар. Эгер ал жер өзүнчө эле эстетичный, сонун болсочу. То есть көрдүңүздөрбү? Сиздер буну үйдө отуруп алып өзүңүздөр массаж кылсаңыздар болот. Түшүнүктүү болду? Ошон үчүн перкуссионный массажерду сразу резонанстарга салыңыздар. 4 насадкасы менен ошол. Ошондой. Ким уже резонансына салды кыздар? Ушул тональный крем боюнча айта кетейин, мен жүзүмө ушул тональный коюлган. Новинка болуп чыкканына 4 ай болуп калды, бирок ошондон бери колдонуп келе жатам. Вообще сон экен кыздар. Мен ушуну эле коюп жатам. Легкий эле койдум, плотный койсоңуздар андан да жакшы покрывать этип берет. Бул гиалуроновый спа комплекс менен плюс SPF 25. Эки оттеногу бар. Меники нейтрально бежевый да, 60-40. 60-30 бул агыраак, слоновый кость. Анан помадан алгандар дагы аябай мактап жатат. Оосто бул гиалуроновый комплекс менен спа комплекс бар да, и оосто дагы кеспейт. И ушул эле сериянын пудрасын дагы аябай макташууда. Себебинде пудра бетке аябай жакшы сиңип, бетке мондай шпатлевка кылбайт экен, жакшы сиңирет экен дейт. Ошондой. Суроолор барбы кыздар? Сурооңуздар болсо бериңиздер. Билгенимди жооп берем, билбегенимди изилдеп кийинкиде жооп берем. Мынакей 246-бетте солнцезащитный сериялар башталды кыздар. Бузада пудрасы аябай сонун. Мен аябай капризный клиенткам бар. Көп нерсени жактыра бербейт да. Анан ал эже айтты да, Самара чындап сонун экен пудра, сөз жок. Потому что мен бетим дейт да, эмне үчүн мен аябай тандайм? Мен бетим тандайт дейт да. Адамдар капризный болгон клиенттер просто кожасы тандайт. Көп нерсени жактыра бербейт да. Анан акчага утулгусу келбейт. И ошол эже айтты, ошо гиалуроновый комплекстин мага пудрасы аябай жакты. Көп пудраны алганда бетимде жана шпатлевка болуп эле, бетиме сиңбей эле сыртка чыгып берет болчу. Действительно пудра бетке реальный увлажнение берет экен деди да. Баасынан да аябай стоиш экен. Мындан да кымбат сатса болот экен деди да. Болбосо 629 сом
ошо башка фирмаларды ой сонун деп туруп 2000 сомго сатат го. Эфирде кийин көрсө болобу сакталып калабы дейт. Ооба кыздар сакталат. Технический жактан болбой калса эле мындай. Анан мен Instagram баракчамда актуальныйда түз эфирлер деген бар. Ошол жерден бассаңыздар, эфирлерди ошол жака да сактап коем. Өйткөнү күнүгө менде көп видео жүктөлгөндө ылдый жакка түшүп кетет. Бирок бул закреп кылып коем өйдө жагына. Так, кыздар, сон защитный кремдер бизде 3 түрү бар. Бирөө SPF 30 степени, бирөөнүкү SPF 50, бирөөнүкү SPF 30, бирок антивозрастной. То есть 30 жаштан өйдө. Калгандардын бардыгы 18 жаштан өйдө сунуштайбыз. Анан именно 3 жаштан өйдө детский крем бар. Анан бул сумка алып жүрө турган аябай ушундай эле размердеги жана колтукка сүкөгөн твердо антиперспирант бар го, ошол сыяктуу да бурап ачасыздар. До конца бурабаңыздар, кичине эле ушудан да кичине эле алып бурап, ошону эле колдонуңуздар. Бул SPF стик солнцезащитный SPF 50 менен. Айна мага берсин. Жаңы эле зарядкадан алдыга балам. Так, кыздар, сонун жаңылык айта кетейин сиздерге. Наконец-то компания Faberlic ассортиментке конкретно иштейт да. Мындай бир эле мисалы бет креминин эле бир түрүн кылбайт, анын ошол эле сериянын түрлөрүн кылат да. Ошол эле. Азыр бизде 238 бетти ачсаңыздар, бизде прокладкалерге дагы кош берди. Бул чыгат кыздар. И плюс дагы бизде башкача чип менен, андан да бул сериядан караганда да дагы тон керек, потому что тонкий спрос аябай көп да, тонкий берчи депчи. И бизде ежедневкасы чыкты, дневной да, ночной да чыкты. Ким колдон көрдү кыздар? И цветочный аромат берет, анан кийин аябай тонкий экен да, мен ежедневкасын колдондум. Ультра тонкий ежедневный гигиенический прокладки ичинде 20 штук. Анионовый чип менен биздики мурункубуз, кийинкиси хитозановый чип. Ушул прокладка боюнча мен бир сабакты көрө элекмин, Лилеженин. Ошону көрүп дагы толук маалымат берем. Азыр мен сиздерге ачып көргөзөйүн да. Андан кийин жандай мындай экен да, как мындай хлопокто жумшак экен, и тонкий экен, и ночнойдун арткы беттерин дагы крыльясын кеңейткен экен да. Хитозановый чип создан на основе природного полимерного соединения с высоким абсорбирующими свойствами, предотвращает появление нежелательного запаха. Так, давайте ачып көрөбүз. Мен эмесин ачтым. Бизде мурунку прокладкалер кыздар. Бул прокладкалерди мен сатууга алган эмесмин, бул өзүмө запаска. Бул дневной, ичинде 10 штук, ночной 7 штук. Ал эми бул ежедневка биздин да. Эми бул биздики гигиенические ночные прокладки. Ночной прокладки тоже ошого эле окшош. Кыздар, колдонгула. Сөз түрдө новинка чыкканда өзүңүздөргө алыңыздар. Өзүңүздөр колдонуңуздар. Прокладка түгөнүп калганда сразу магазинге жүгүрүп барбаңыздар, запаска алып коюңуздар. Упаковкасын байкаңыздар. Карасаңыздар. Апа, мен аптеттик. Көрдүңүздөрбү? Мына капталын караңыздар. Полный жабык мына. Көрсөтөйүн сиздерге жабык да. Эле бактериялар кирбейт. Просто үйүңүздөрдөн Faberlic'тин прокладкасы менен башка прокладканы алып көрүңүздөр. Бул тиге салыштырмалуу аябагандай тонкий экен да, хитозоновый. Анан неприятный запах демеганга. И вот мынакей. Бул ночной. Крыльясы чоңураак экен. Ошондо байкадыңыздарбы, компания эмне кылып атат? Качествосы менен хитозоновый тиги анионный чип болсо. И плюс да эмне кылып атат? Азыр айтам сиздерге. Бул прокладкалар 249тан түшпөйт эми, а бул прокладкалар 209 сом. Не болот? Карманга карап сапаттуу прокладкалар чыгарды. Бул ночной. Бул гигиенический прокладки. Упаковкалары ошондой эле, тигиндей катуу экен. Мынакей ежедневка, 2 штук алып алдым. Сиздер дагы үйүңүздөргө конок келгенде просто ежедневка менен дневнойдон же болбосо ночнойдон берип коюңуздар. Келген конокторуңуздарга. Сиз ага эмне кылып атасыздар? Бул кандай десем, тигиге салыштырмалуу, бул да тонкий экен. Анан мен всегда ушундай кылып калдым. Чай болсо чайды берип коем, дамын көрүп,
То есть аларга пусть попробовать эткенге мүмкүнчүлүк бериңиздер. Мынакей. Кыздар эме боюнча кийим, сөл боюнча жабыркап сөлү папиллома деп коебузго кимде организмде тарап кетти. Потому что папилломанын сөлдүн ургачысы эркек болот экен да. Эгер ургачысын жаңы чыкканда жок кылбасаң, ал тарап кетет экен да. Өзүнүн личинкаларын калтырып, мынакей. Бул азыр менин колумда сиздерге ачып берген. Бул уже дневной прокладки. Аптекада жандай, аптекадан бөлүшүп арзан прокладкилерди аласың 200 сомго. Бирок капталдар ачык го. Мынакей тонкий экен кыздар, бул дагы. Тонкий прокладкилер жагат дегендер ошо. Ал эми наркы сырты розовый эмес прокладкиси эмесе, ежедневкасы. Аныкы мындай жок экен да. Мындай ачык май жок экен да. Ал менин тиги эменде турат сумочкамда. Аныкы жок экен, аныкы капталынан атайын ача турган жери бар экен, ошол жерден ачып эле колдонот экенсиң. Ал аябай жакшы жабышат экен, анан тонкий, анан жандай бул жакта жазылып турат эмеде. Легкий цветочный аромат деп бунуку. Сүрөттө негедир мындай кылып жабыштырып койгон экен, могул жагын. Бирок мага келгенде андай келген жок да. Эки жагы ушундай эле болуп келди да, мындай. Ошол жагынан атайын, жана оңой ачыла турган жери бар экен. Ачып эле ачып алдым. Ошол прокладкалер мага жакты. Буюрса мен Лилия Эженин мастер-классын көрүп туруп, анан өзүнчө мастер-класс жасайын деп жатам. Суроолоруңуздар барбы? Так, Фаберликке катталбагандар профилде ссылкамы өтүңүздөр, Анткени менде Инстаграмдан катталуучуларым көп. Фаберликте катталбагандар көрүп калат да, профилде ссылкамы өтсөңүздөр жеке көзүм консультация берем. Вроде сиздерге айта тургандарын айттым. Суроолор болсо бериңиздер. Кстати, ушуну айта кетейин. Чисто морской запах дегендерди, мынакей. Мен көбүнчө ароматтарды суусуна карайм да. Суусу көп болсо морской, суусу темныйраак болсо уже вечерний, суусу айымдардыкы кучкул болсо уже сладкий дейм да. Анан бул ароматтарды мисалы сөз менен жеткире албайсың да. Мисалы бул новинка ароматтыкы минералы, основные ноты женьшень, манчжурский орех. Мен аны орех эмне экенин деле, кандай орех экенин билбейм, орехтердин толтура түрү бар. Именно манчжурский орех дейт. Анан буну сөз менен жеткире албайсың да. Мына могул жерде пробниктер бар кыздар. Ошол пробниктерди корзинаңыздарга салыңыздар дагы. Ошол пробниктер менен жыттатып, анан эме алган жакшы. Көрсөткөн жакшы. Так, сурооңуздар барбы? Пока мен сүйлөй берейин, Мына. Могул мультимишки мармелад. Азыркы учурда балдар апельсин жеп жатат. Анан малинасы запаста турат мынакей. Ушундай. Апельсинди жеп жатышат азыркы учурда. Виртуальный картаны кантип активдештиребиз дейт. YouTube каналыма видеону жүктөп койдум. Самара Буларкиева десеңиздер, YouTube каналымда чат. Ал жакта 2 аккаунт бар. Именно 3100 подписчиги барга берсеңиздер, видео жүктөгөм. Виртуальный картаны личный картадан актив кылам. Жаз келди, буттарыбыз сасый баштады. Буттар сасыбаш үчүн, бут кийим сасыбаш үчүн ушундай дезодорант именно для обуви бар. Бутка чечпейсиздер, бут кийим ичине сеп койсоңуздар, азыр жаш балдар секирип ойнойт, буттар жыттанат, кичинекей жаш бала болуп туруп, буту жыттанат, тер болгон үчүнчү. Ошо бут кийимине сеп койсоңуздар, бир жумада бир сеп койсоңуздар, носкиси да жыттанбай калат, бут кийим ичи да жыттанбай калат. Аябай сонун. Анткени азыр швейцек иштегендер, жумушта иштегендер кечки бут кийимде чоң адамда эмес, кичине калганда эле буту жыттанып калат, мектепке барган баланыкы. Анан ошол аябай сонун кетирип берет да. Бунун артикулу 115-61. Бир жумада мен бир эле сеп коем кечкисин. Мынтип чайкап сеп коем. Ошол сонун кетирип берет кыздар. Мен ушуну колдонуп баштап жыргап эле калдым да. Так. Жогоруда айтты го, батты эле мактай бересиң деп, жанагы мындай атайын корзина бар. Буну мен кызым ичет, потому что эме болуп калды. Папилломасы мен башына билген эмесмин. Анан больницага көрүнгөндө мазь берип койду, кетатифен берип койду. Анан ал мазьды сүйкөдүк. Анан көрсөтүл жана папилломаныкы
эркеги өлүп, кыз эмес ургачысы калып, анан ал чачырайт экен да. Анан ал крем сүйкөп кетативен бергенде кетип калган, сөйлөчү, жок болуп калган. Именно ушул көкүрөгүнүн жанында экөө чыккан да. Бирөө чыккан, анан экинчиси чыккан. Анан ал жерден кетип калды экен деп жүрөргөмүз да. Анан жана ал ургачысы уруктарды калтырып кетет экен да. Кыскасы паразиттерди калтырып өзүнүн личинкаларын. Анан ал 1 айдан кийин монтип чыгат экен да. И ал эмнеден чукту? Гигиенадан чукту да. Кызым жана бербе десем үйдөн суу алып кетет, кыздарга суу берет, анан ичишет бири-биринкинен. Ошентип аз антпай калды да, экинчи андай кылгыс болду. Анан папиллома ал боюнча биздин желкелерибизге, анан көкүрөккө, анан мындайынан ушул жерден баштап, колтуктан бияка чачырап, анан мындайынан бетиге кетет экен да. И бат көбөйүп кетти да. Азыркы учурда жок, уже чоңдору жок, уже жана майда чыккандар акыры чоңойот экен дагы, чоңоюп туруп, ал жана личинкасын чыта албайт экен, полный жок болот экен. Азыр кызыма эмне берип атам? Омега D3, омега, антипаразитарный, молекулярный бат, антифунгал, ушуну. Аны гепалачеледен 1 штуктан берип коятам. Бул кызымдыкы. Кыскасы азыр папилломасы уже жана колтугунан мындайынан бир 20 чыгып кетти да, 20 элестетиңиздер. Ошол. Анан азыр алары жандай жок болуп атат өздөрү эле. Чоң болуп, дөмпөйүп туруп, кызарып туруп, анан кытышканда жок да, ал кытыштырат турбайбы? Аны кытыштырып тырмап жүрсө раздражение болуп, кайра башка жагына чыгып кетет экен да. И ошентип азыр уже жок. Уже экинчи ай ичип жатабыз. Антипаразитти мен бир сыйра изилдеп, анан после еды строго берип атам. Негизи сунуштан болбойт, бирок мен өзүм ошондой чечимге келип, потому что аптекадан кымбат кремдерди берди. Жок. Аябай эме болдум. Бир сыйра жана бат сабактарга катышканда мен ошол нерсе чечимге келдим да. Өзүм берип жатам. Кыскасы ошондой. Кудайым кечирсин, бирок реальный результат болуп жатат. Анткени антипаразитарный эменикин, фитополистикин эмес, мен молекулярный батка басым жасадым да. Анткени мен бул жерден мен берип атам. Антифунгал менен антипаразитарны берип атпайм, чтобы кызымдын ашказанына зыян келбеш үчүн мен омега 3-тү кошуп атпаймынбы? Анткени бул майлап өткөзөт да, майлап. Ошол. Ошондой полный паразитти өлтүрбөсөм, кайра эле чыгып өткөн да булчу. Кайра эле чыгып өткөн. Анткени личинкалар, мага ушул нерсени Наргиза айтканда да түшүндүм да. Потому что биз паразитти ичинен өлмөйүнчө ал кайра эле чыгып өрөт дейт да, кайра эле чыгып өрөт. Ошон үчүн папиллома сөл жаңы чыкканда ургачысы болот экен, эркек болот экен. Эгер ургачысын жаңы чыкканда кайдыгер карап койсоңор, ургачыны сразу өлтүрбөсөңөр, ал жана личинкаларды таратып экен да, өзү өлүп калат экен, личинкаларды таратат экен, личинкалар размножать этер экен. Мен ошол нерсени эме кылдым. Ошол анткени бул былтыркы жай чыккан да. Ошол. Ошон үчүн папилломаны жакшылап караңыздар. Ошондой сурооңуздар барбы? Бежевый ежедневканы колдонуп жатам дейт. Кандай жактыбы? Эфир кийин сакталат. Сурооңуздар жок окшойт, мен өйдө жак бир сыйра карагам. Ошол эфирди сактадым. Эмеге рилска өйдө жагына прикрепить этип коем. Командаңыздар ушул эфирди болушунча таратыңыздар. И ана мен ушуну бөлүшүп кетейин да. Мына ногу имбирный напитокты мен алдым. Азыр кызыңыз канча жашта дейт? Кызым 8-де. 13 мартта 8-ге толот. Ушул имбирный напитокты айта кетейин, азыр грипп учурунда бизде могул детский мультимишка мармелад бар го, взрослыйда чыкты, D3 цинк мененчи. И ушул иммунно мишки иммунно мишки эмес. Кыскасы азыр бул жана азыркы грипптин алдын алат да. Грипп азыр эми жүрөт да конкретно. Чаң болот, же жамгыр жаабайт, жаз келгенде баардыгы ооруп чыгат. Особенно жаз бул жана аябай катуу ооруган
акыл мындай ден соолугу жактан ооруган адамдардын аябай конкретно кармайт да. Ошол учурда бизге взрослый мармелад бизге чыкты, маракуя менен манго вкуста. Детскийлер бизде мультимишкилер бар, малина же апельсин вкуста. Азыр берип баштаңыздар, чтоб балдар иммунитети жогору болуш үчүн, вирустарды илбеш үчүн өзүнө. Эгер сиздер вирустарды илип ала турган болсоңуздар, анда эмне кыласыздар? Имбирный напитокты алыңыздар дагы, алып коюңуздар. Атайын ичинен ондай аптекадан биз алабызбы, жандай тайлалкот, аперк алабызбы? Бул ошого эле функция аткарат кыздар. Ичинде ушундай упаковкада 10 штука чыкты. Артикул 158-94. Срочно салыңыздар корзинага. Бул мед, лимонник, шиповник, календула менен да жана имбирь бар. Буну мындай да кыздар, грипп болгондо атайын жандай морской сольдор, өткөн ушун Гүлзира Матович айтты, морской сольдор сатылат. Морской сольду жандай эле мыламойка саткандардан алсаңыздар болот, же аптекадан алсаңыздар болот. Ванночкага морской соль, кааласаңыздар жандай шиповник же ромашка алып бутуңуздарды партиетиңиздер. Партиетип туруп анан эмне кыласыздар? Жылуу жатып туруп ушул имбирдин напитокун ысык ичсеңиздер, жандай уже жандай простудный гриппти оңой жеңип кетесиздер. Имбирдин напиток. Анткени буда дагы плюс дагы мед менен лимон, шиповник 3 в 1 болот да. Ошол вирустарды өлтүрүп берет. Сөз түрдө ванночка улам ичкен сайын. Омега менен живица ичсем болобу? Бала эмгизем, балам 8 ай болот. Аскарида менен лямблия бар экен, канда антипаразит. Канча мал кантип берсе болот? Чайын ичире албадым, аябай ачуу болот го, ошону ичпеди. 3 жашта кызга паразит эмне сунуштайсыз? Так, канзадайым, эме кылсаңыз, ушуну 3 жашта, бул кичирээк да. Мен кызым 8 жаш, уже 8 жаш болгонго мен коркпостон эле бердим да. 3 жашта кызга болсо анда сөз түрдө көрсөтүңүз. Омега 3 менен д-трин эле үзбөй берерсеңиз, ошол нерсени өлтүрөт. Омега 3 менен д-трини. Омега 3тү ошондо д-трини 2 штуктан, омега 3тү 2 штуктан берип каласыз. Күндүз саат ошо 11ге чейин бересиз да, сөз түрдө тамактан кийин. Ошо иммунитетин көтөрсө, ал эмелер өлөт. Ошол эмелер антипаразиттер. А меники болсо уже папиллома болчу да, ошон үчүн антифунгал менен эмени коштум. А так ушул экөөнү эле берсеңиздер, сон алар өлөт жөн эле. Иммунитетин көтөрүп турсаңыз. Анткени бала сладкий көп жесе, ошондой да, сладкий көп жеп, тамак жакшы жебесе, ал ошол сладкий ошол жана антипаразиттер, личинкалар ошону терапевт этип да. Бала аппетит жок да, ошо эт жебей калат балачы. Ал эми эт жесе, ал этти жей албайт да балачы, анткени наркы антипаразиттер бар. Ошон үчүн д-3 менен омега 3тү эле постоянно берсеңиз, анализи жакшы чыгат. Ошол как раз 3 жаш, бул 1,5 жаштан өйдө, бул 3 жаштан өйдө кетет. Будан 2 штук, будан 2 штук. Бул д-3ни иче албай атса, бул мындай да. Д-3 ондай рыба менен. Эгер буну иче албай атса, но куйругун 3 жолу бурасаңыз, куйругу чыгат дагы, анан кашыкка берип коюңуз. Дамы деле андай эме эмес. Нормально да, как май жегендей эле да. Ал эми омега 3 болсо, с глицином, буларда халал сертификат менен. Буну өзү иче алат. Колдон келсе, күндүз саат 11ге чейин берген жакшы. Экөөнү канча малдан ичем дейт. Жана живицаңы окшойт, ошону сурап жатасызбы? Омега 3 менен живица ичсем болобу? Бала эмгизем, балам 8 айлык дегенге. Өзү негизи живицада деле омега 3 6 омега 6 9 же омега 3 ушу бар да. Омега 3тү эле ичсеңиз болот, өзүнө эле. Омега 3 бүткөндө живица ичсеңиз болот күндүз. Ушуну күндүз взрослыйдыкы күндүз 1, кечинде 1 же экөөнү сразу после еды экөөнү ичсе болот. Но омега 3 сизде? Старше 14 лет по 2 капсулы 1-3 раза в день во время еды дейт. Даже 3 штука чейин ичсеңиз болот экен. Все, эфирди сактадым, 1 саат 20 мүнөт болуп кетти. Эми буюрса традиционный эфирди кайра улантуудамын, потому что уже мындай көнүп калган экен. Мен ойлогом доскага бир сыйра түшүндүрөйүн депчи, бирок кийинки сабакта түшүндүрөйүн. Ошол. Вроде сурооңуздар жок окшойт, мен эфирди жыйынтыктайын. Ошол. Жакшыны жакшы дейм.
Бул каталогдо байкадыңыздарбы, акциялар аябай көп. Именно кайсы продукцияга басым жасасаңыздар, 3 ассортимент, 10 ассортимент менен деле сиздер 100 балл деле жасап койсоңуздар болот. Ошол ассортимент менен эле командаңыздарга иштеп койсоңуздар болот. Обязательно баардык товарын иштештин кереги жок. Раз бүгүнкү эфирде бул дедиңиздерби, ошол эле продукцияны иштеп койсоңуздар болот. Мисалы мен бир каталогдо туруп бат менен иштеп коем, бир каталогдо туруп муламоиш менен иштеп коем, бир каталогдо туруп бул менен иштеп коем да, уход менен иштеп коем. То есть анткенде да бирөөсүндө бат түгөнгөнчө кремин алат, крем түгөнгөнчө кайра бады түгөнөт, кайра моиши түгөнөт, кайра бунус түгөнөт да. Көбүрөөк уход менен батка басым жасасаңыздар, уход менен бат обязательно прокладкасында гигиенасын алат. Аны кантип алат ал адам? Сен просто үйүңдөгү колдонгон эле ежедневканы ачып көргөз. Мен ушуну колдонуп жатам. Мен бул угольный масканы колдонуп атам. Беттеги тусклость, анан кийин беттеги чорун точканы жакшы тазалап берет экен, бетиңди свежий кылып берет экен. Мен азыркы учурда мына жаз келди. Солнце защита SPF 50 колдонуп жатам. Кечкисин эксперттин ночной колдонуп жатам. Азыр балдарыма мына мишки маринадты берип атам. Ичинде мындай балдарым жакшы жүрүп калды. Порошок мынакей кыздар, мен азыр кир жууйн деп жатам. Кирге порошокту кондиционерди салдым. Пятноводитель кийимдерди чылап койдум. Мен азыр могу жолугум сөз түрдө ар бир жолум киргенден кийин иштерин, капталдарын, аяктары тональный болуп калат. Аны кайра мен пятноводительге чылап коем. Стиралкага салсам жолуктарым өлөт. Пятноводительге чылап туруп, бир колдор менен мынтип самын менен дышып туруп эле чайкап туруп жайып коем да. То есть жолугумдагы мындай сапатын бузбаш үчүн мага пятноводитель жардамга келет. Анткени жийип калгандан кийин бир аз эле мынтип койсоң тональный кетип калат да. Ошо көбүнчө ак жолук кийгенге бир табынган жолугум мен кайра салынбайм да, анткени уже тональный болуп калат. Ошол то есть эмнени сиздер колдонгон эле продукцияны ходячий реклама болуңуздар. Ходячий реклама. Тишиңиздерди жууп жатасыздар, мен ушул зубная щетканы колдонуп атам. Но зубная щетка кимдин тишинде брекети бар болсо, ошо брекеттер колдонсоңор болот. Ким катуу щетка жакшы көрсө, бул болсо тилди тазалоочу. Атайын балдарга зубная пастаны сыккан кыйыныраак, могу помпа дозатор бир басса эле зубная щеткасын ушуга такап туруп эле басса эле чыгат. Аябай удобный зубная паста, отбеливающий, тишти соолун агарта турган. Анан кийин мынакей уже азыр жазында көп эле колготки кийет, түптөрү колготкадан сыртка чыгып калбаш үчүн мен азыр ушуну колдонуп жатам, бритвенный станок колдонуп жатам, же крем депиляцияны. То есть эмне сиздер колдонгон продукцияны эле группага жөнөтүп, мынакей бул новинка болуп чыкканда жидкое мылосы мен алгам, ваннада эме уборныйда турат, туалетте. Уже мына эми түгөнөйүн деп жатат да. Улам колуңар жууган сайын, коктейль ичкен сайын, коллагенный напиток ичкен сайын тартөрүлө кыздар. Бүгүн коллагенный напиток ичтирби, тарттыңарбы? Эртең да ичсеңер, эртең да тарткыла. Бүрсүгүн ичесеңер, бүрсүгүн тарткыла. 30 күнгө жетет, 30 күн катарынан тарткыла. Ал адам көрүп алып, силерди көрүп эле уже ичкиси келип баштайт. Инстаграмда деле отурасыздар го, кийим дүкөндөрдү реклама кылып атканын көрөсүздөр. Ошо кийимди көрөр, ошол эле кийимди киргизет, ошол эле кийимди киргизет. Сен уже ошол кийимди уже өзүң элестетип баштайсың, кийип жүргөнүңдү. Сен алгың келип, уже акча таап аласың да. То есть эмне болуп атат? Бул жактан бир эле продукцияны киргизип, адамдарда уже калоо болуп баштайт. А биз болсо эмне кылабыз Фаберликте? Кой мен имбирди напитокто киргизип койдум, болду эми бул бүгүн башканы киргизейин, бүгүн кремди киргизейин, эртең буну айтайын деп туруп биз эле баардык товар жеткиргибиз келет. Жок кыздар, үйүңөрдө кайсы уходду колдонуп атсаңар, ошо уход крем 4 айга жетсе, 4 ай реклама кыл ошо кремди. Могу бут спрейди сеп атасыңбы? Түгөнгөнчө реклама кылыр. То есть эмне? Адамдар көрөр, уже эмне прогресс деп коет, уже ал адам сенден көрөр, уже алып баштайт. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн үйүңүздөрдөгү бар продукция менен эле күнгө ошол товарды кайталап эле тартып өргүлө. Торттор деле кечке эле баягы эле клубника в шоколаде, баягы эле эмне деп коет, воздушный бир нерсе жасайт го, баягы эле цифровой тортторун, баягы эле день рождения тортторун эле реклама кылып атат го. Же алардын өзгөчө тортто реклама кылып атат. Күндө жаңы нерсе киргизип атат. Жок. Бир жылда бир 3-4 новинка тортун киргизип коет, калган баягы эле. То есть адамдарда эмне? Ошол нерсени көрөр, уже алгысы келип баштайт. Кафелерде эле бүгүн кырылыш кылып туруп, эртеси күн манты бышырбайт. Баягы эле менюсын кылат, просто ошол тамагын киргизип берет. Адамдар көрүп, уже ошол тамак жегиси келип баштайт. То есть түшүнүп жатасыздарбы? Ошондой кыздар, сиздер деле азыр үйүңүздөрдө кайсы витамин ичип жатасыздар, түгөнгөнчө ошо реклама кылып өргүлө. Командаларда ошол продукция болот. Түгөнөт, кайра сен жаңы аласың, кайра жаңы алдым кыздар. Жакшы болгон үчүн кайра жаңы алып жатам. Результат берген үчүн кайра эле ушул нерсени алып атам. Жаман болсо мен кайра албайт элем го. Мен деле өзүм акчам үчүн күйөм.
мен деле акчамды жөн эле воздухка бергим келбейт. Жакшыны жакшы дейм. Мына азыр ичип жатам, мына азыр кепалачы эле жедим азыр. Ооз ачарда мен азыр коктейлди ичип жатам. Меле курсагым ток жүрөт. Мынакей могу тендистерге көрсөттүм. Боюн атканда кыздар мен көзүмө ушул тенди койдум. Массаж кылып атканда массажерди колдонуңуздар. Мына азыр мен силерге мынакей могу төшөктө отуруп алып сабак өтүп атам. Ортопедический төшөктө отурганда айтыңыздар. Фаберликтин сковородкасын белек алдыңыздарбы? Эми бокалдарын алабыз. Бокалды ичкен сайын айтыңыздар. То есть эмне? Бизнес попугайщиков да. Биз болсо эмне кылабыз? Кокой буну айттым, башка нерсени айтышым керек деген нерседен алыс болуңуздар. Маркетинг планына бир сабак өтүп коебуз, маркетинг план өтпөйбүз. Маркетинг планды көп өткөн адам ошол ийгилик жаратат. Түшүнүп атасыздарбы? То есть жаңы нерсени ойлонуштун кереги жок. Даяр велосипед, ошо велосипедди кайталап эле тебер, кайталап тебер. Кечке бутуң рульда, колуң рульда, буттарың айландырып, сен бир местадан экинчи местага жыласың. А биз болсо кокой буну айтып койдум, болду, уже бул трендтен өчүп калды, болду деп жок. Реклама кылыңыздар. Инстаграмга да видео жүктөгөндө бир видео жүктөп коюп отура бербеңиздер. Күнүгө видео жүктө, күнүгө видео жүктө. 10 күн катарынан күнүгө бир видео жүктөсөң, 11-чи видео миллион просмотр алышы мүмкүн. А биз болсо бир жумада бир видео киргизип туруп отурабыз да. Чоттап просмотр жокпа депчи. Күнүгө жаса, күнүгө. Ошого эле бул продукцияны күнүгө эле киргизер, видео жүктөй бер. По-любому адамдар көрүп алып, Инстаграм баракчасын көрүп эле, деп. Ырчылар деле кечке ырдашат алар. Кечке ырдаганын көрсөтөт, же алар билеген көрсөтөт атабы? Же бир күнү барып туруп тамак кылганын көрсөтөт атабы? Жок. Только кавер болуп ырдап атканын, сахнада ырдап атканын, жар айтып атканын, бейзе ырдап атканын. Отуруштарында да ырдап атканын киргизет. Адамдар көрүп алып, бул мыкты ырчы экен, ырчыны тоюма чакырайын дейт да. Ал өзүн кечке бизнес попугайщик болот. Сиздер да фабриктен бизнес попугайщик болуңуздар. Ким көп акча табат, кечке кайталаган адам табат. Ким ийгилик жаратат, кечке кайталап жасаган адам. WhatsApp статуска коюп туруп эле, заказ болбойт дебегиле. WhatsApp статуска да адамга да кызыктыргыла кыздар. Кызыктыргыла, интрига кылгыла, бойлун тапкыла, мындай кызыктырыш керек да кыздар. Любой нерседе кызыктырыш керек. Сиздер деле турмушка чыккансыздар, күйөөңүздөр бар азыр. Сиз өзүңүздү кызыктырткансыз, кылыктангансыз, чачнакап чачыңызды уход ар бир чыккан сайын макияж менен чыгат болчуңуз, тырмактарыңызды карап, мындай сиз өзүңүздү саткансыз да, туурабы? Сизди лап этип эле алдым деген эмес да, характериңизди жакшы характериңизди көрсөткөнсүздөр дегендейчи. Сиздерди алган да, ошондой. Бул жактан дагы баалуулук берүү, айтуу, кайталоо. Ошондо сиздерде буюрса бардыгы койгон максатыңыздарга жетесиздер. Ошол мен темам башкача болуп кетет да, ушундай. Ошол кыздар, болушунча 4-чү каталогду побольше колдонгула, 3 жумалык бул каталогдо акциялар көп. Заказды төлөнөрлүктөрдү төлөтүп купондорду актив кылдырыңыздар. Мега акция буюрса 30-мартта болот. Ушул белекти көп айтыңыздар. Ушул эфирди командаңыздарга жөнөтүңүздар. Каталог бүткөнчө. Баарыңыздарга ассалам алейкум. Намаз окуп калды, намазыңыздар кабыл болсун. Баарыңыздарга ассалам алейкум.